8 күнү кечинде 3-уулум сыймыкты ооруп больницага алып кеткем. Шаарга больницага алып кеткем. Ал уулумдун мурдун ичине эт өсүп, сүйлөй албай, дем ала албай, түнкүс мурду канап токтобогондуктан мен баламды больницага алып кеткем. Ошол баламды ушул Эркинбек өзү ушул каза болгон уулум өзү бизди узатып, өзү салган менин баламды салганда мен кечки автобуска түшкөм, саат 7:30 ушул жерден түшкөм. Ошол боюнча мен түнкү саат 4:30 мени инилерим тосуп алды, шаардан тосуп алды. Мен 4:30 Бишкекке бардым. Биз барган учурда мен уулум жайлата шаарда больницада болуп көрүнүп атты да ооруган баламчы. Көрүнүп атканда врачына айтсак, ал 6-күнгө карабай, иштебеген күнүнө карабай, сиз 12ге чейин келип калыңыз деп, баланы алып келип калыңыз дегене мен барып, анал врачына чыксак мен 12де ушул жумушта болом деди. Биз ошого туштап мен 10:30-11лерде чыгып атсам, мага ошол Эркинбектин касташы бар. Эркинбекте аты да Эркинбек касташынын, ошол Эркинбек чалды да, кылмеже сиз тезинен мектепке келе калыңыз, Эркинбек эс болуп жыгылып калды деп эле өчүрүп койду да. Анан мен кайра чыгып, эмне болуп жыгылды, каяктан жыгылды, эмне болуп жыгылды десем эле, Эркинбек эс ала албай чайке больницага алып кетишти, такси менен, эже жолдон түшүңүз, жолдон түштү деди, мына бул жолдон өтөт да. Анан мен ал баланын сөзү менен эле кайра мына чейте эжем бар. Бир туган эжеме чалдым, эже Эркинбек мектептен жыгылып калыптыр, эс болуп жыгылып калыптыр, эмне болуптур, барыңыз эже десем эле, эжем больницага алыптыр. Анан эжем жеткенче деле мен улам чалып аттым, сурап аттым, ага чейин мектептен химия мугалими бар, Бугайба Сайкал деген, ошол эженин номери менде бар экен. Сайкал эже, мен балам ушинтип мектептен жыгылып калган турбайбы, эмне болуп жыгылды, барып сурап берип коесузбу деп мен Сайкал эжеге чалсам, мен 2-саатта кирдим эле, таптакайлы отурбады беле, мен азыр мектепке баратам, мен мектептен сурагана баратам дейт. Анан ал эжеге чалып аттым. Бирок ошол бала мектепке жеткен убакыт болуп калды, бирок Пакуш эже алып мага кайра жооп бере алган жок да. Такыр жооп болгон жок, ал эжеде эчтеке жооп айткан жок. Анан ошол менен эле мен тынчын алып атып эжеме чалдым. Эжем деле бир 15-20 мүнөт үйдө эле жакын больницага, Мен 10 мүнөттө жеттим. Анан эжеме чалсам эле, эжем айтты, балам сен тез чыкчы, биякта Эркинбек реанимацияга кирди депчи. Бирок ошол мага эжем реанимацияга кирди дегенде эле балам канчып болуптур да, көрсөчү. Мен өлүп калды балам. Анан мен ушинтип мана кайра иниме чалыптыр, эжем ушундай болуп калды дегенде эле иним, мен эмне кылам, кантип мен сыймыкты тыштап кете берейин десем эле, сыймыкты келип деле көрсөтпөйбүз, ал эже мага чалып атпайбы, реанимацияда экен, шаарга алып кетиш керек экен эже деп элем. Ал иним да кошо келди мени мененчи, келди, ал такси жалдап, биз таксини таап, иним таап келгенчекте бир 11-12ге жакындап калды го. Мен ошол маалда чыктым. Ошого чейин мен ушул жерге 7де келдим. Ошого чейин мен саат сайын, минут сайын сурап аттым. Баламдын акыбалы кандай депчи. О, жакшы, изалап атат. Мен уламна мул келин кожуна аяш келди, мен сурап аттым. Урда бул Фатыш деген азыр үйдө атат. Ооба, келе атасыңарбы, тез келгиле, бала деген реанимацияда болуп атат. Бала жакшы эсте келе албай атат, беле келат. Мен Кудайга сыйынып эле жолдон келаттым. Көрсө мурун эле болуптур да. Мектептен эле болуптур да булчу. Мен 11де уксам, бул 10:30 эле болсо керек. Бул 3-саатты деп айтып атышат. Мен ошондо ушул баламдын келгенин кокойдон чайыктын башынан тосуп алышты мен элдер. Мен билбейм, эмне болуп укканымды да билбейм мен баламдычы. Эмне болду, эмне десе беле, Эркинбек оорусу кармап жыгылды деди. Апай окуй, Эркинбектин оорусу бар беле, оорусу жок бала эмес беле дедим мен. Сен эле эже сиз билбейсиз бала, ооруп жасында больницага жатып келген, шаар барган, ал оорулуу деди эже. Эже айтып атты. Эже айтып атат, мунучу. Анан эле тигил бала ыйлап эле сементте отуруптур, жүрөгүм бок деп түштү. Скорый тепкичине жете берген деле, скорыйдагы медсестралар бошогодон тосуп алып эле, эже болбой калды, кайрат кылыңыз деди. Мен ошол жерден көпкө эсиме келе албай аттым. Мен 11де барсам бир 12лерде араң билдирип бергенге жарадым. Мен өзүмө араң келдим, ушу таптаза бала канча эле бир жыгылганда эле эс болуп жыгылып калсын, жүрөгү токтоп деп таң калдым. Анан скорыйдагы медсестра айтты, сиз кайрат, мен эсиме келип кайра сурадым, качан өлдү, скорыйдан өлдүбү десем, айттым, жок, биздин жардамга жеткен жок бала, мурун эле өлүп калыптыр, өлгөндө эле алып кетиптир, муштап калыптыр деди. Мен аябай жаман болдум ошол жерде. Кайра сөөктү алып кеткенге туура келди. Эчтеке күнөөсү жок бала жыгылып эле өлдү десе, мен өзүмө ишенген жокмун. Биз сөөктү алып келдик үйгө. Алып келгенден кийин бул келинден сураптыр, жана ооруп аткан баласы ушул беле деп, ал Фапта иштеген эже да ушу көгөлүкта, скорыйдагы эжечи. Дегенде бул айттыр, жок, ал оорулуу баласын алып шаарга кеткен, кылым үйдө жок. Бул бала деген таптаса баласы, эртең таптапнакайлы үйдүн жанынан өтүп мектепке кеткен, ак бойну карашымчан экен, күчүңүм ай. Өзүм ушу жерде милициялар сүрөткө тартып атты, кийимдерин чечишип өзүм карап турдум.
Apa bak bala. Anan bular görüyle bitti. Men aldığa gideyim. Erkinbek altınım dep ben kolum bitti böyle. Skori jaktan ele nasıl kasap çıkıp atkanda koysam ele moreke jeri bütte düştü gol kulda öyle bu jeri mumda ele kapkara balаны tepkence çapkanı görünüp durdu. Ay Xuday ay bala biri çaptı öyle desem ele tegil semen dilip atkan balаны söyletmeyle klastekçile urup atkan urup çıkıldı dedi. Analle balаны jengil maçtege büktep kayda sıra turgan bulganda aytdım ay upuzun bala gantip batat Tütkürüp bergileci devlet ödedi skoriga jaldıra öyle balanın söğünü saldım. Hiç kim götürüşken kişi çok hep de atsaktan iki kişi çıkıp gelip söğüktü salып үйгө geldim. Gelip bular giriyorlar bundan sıraganda skor feldişeri sıraganda janayıntı aytты. Aytkandan keyin эле bular giriyorlar. Skoriдің медсестрасы аябай өңі қуарып ыстау болып шықты. Соғыштап жана эле айтпайт беле тияк барганда эле. Бул деген судебный иш турбайбы деп эле тепичке тура калып эле телефон чалды. Андан кийин жарым саатка да жеткен жок. Опер группа келди, милиция келди. Мугалимдер ошондо пайда болуп калышты ушул жерге келипчи. Ушундай жаман иш болду. Баланы сүрөткө тартты, үйдөн апапак көйнөк карашымын, таптатынага жүрөгү оорубаган мончоктой айнектей жүзү менен ушул жерде сүрөткө тартты. Ал деген үлгүлүү бала болчу деп классташтар ушул жерде зыркырап ыйлап турат, керек болсо кыздары тастыктап беребиз деп атат. Ушуну анализ деп. Мына менин балам каза болуп мен күйүп отурганда ушул балам үчүн туура эмес маалыматтарды берип, интернетке кетирип аткандары ушул татынакай баламдыбы, апапак баламды жүрөк оорулуу кылып кетирип атышат. Мен балам бул жүрөк оорулуу болчу, мурун ооручу, аны ак көйнөк кийип келчү эмес. Бул далай жолу жиналышка түшкөн, бул сөз укпаган бала болчу деп баламды каралагандыгы болуп атат булчу. Анан караласа ошону эмне үчүн мени бир жолу мектепке чакырып, ушул бала ушундай деп мектепте мугалимдер ушул мени чакырып айтып коюшпайт, ушул бала ушундай тартиби депчи. Мен өзүм 7 балам бар. Жолдошум каза болуп калган. Улуу баламдын экинчиси бул. Мен 5 балам мектепте окуйт. Мен мектепте күнүгө барам. Янтин экөө бала мен башталгыч класста, начальник класста, мен биринчи класска балам жакшы көмбөй. Мен балам менен окуп атам 19-17 күндөн бери балам менен мен күнүгө барып атам. Биринчи класста балам ыйлайт. Эрте менен турбайт, сабактан калат. Мен ошо балам менен барып атам мектепке. Ошондо деле бир мугалим ага айтат эле да. Эч ким айткан эмес, бул жерде мугалимдердин шалакылыгы, бул жерде эч кандай балдарга көңүл бөлбөй калышкан. Мен баламды окууга кетирип өлүп келет деп эч ким ойлобойт. Мен баламды мектепке жибердим да, менин балам өлүп келгиден согушка жиберген жокмун. Ал жер деген мектептин балама тарбия. Эми жеңгүстө акыйкаттык менен эле мыйзам түрүндө күтөм ушул баламды, ушул жекеле баламга ошол чалак мугалимдер да күнөөлүү да. Мугалимдер да күнөөлүү да. Эмнеге эгерде ушул окуя мектепте сабактан кийин 12:30 же 1 болсо жооп беришмек эмес. Шалакы мугалимдерден пайдаланып, мектептен тартипсиздиги жогунан балдар ошондон пайдаланып бирине налог салып атышат. Ошол жанагы жабылбаган, жана менин балам жанчылып жаны чыккан подвал деле ошол мектеп курулгандан бери келатат. Ушул жабылсын. Буга чейин далай балдар ата-энелер жыйналышып өткөн ушул тууралуу подвалга кирет, балдарга налог салат экен. Илгери менин балам 11-дө бүтүп кетти, чоң балам 11-дө бүтүп кеткенде айткан. Ошондо айтпай коюп, ошондо бир ызы чуу болуп, бир балам сабап салып барсак, жандарына таш батканда бул балдар айтканда, ошондо сийип алып беттерин бизге чачыратат депчи. Ошол сийип атса деле ошол подвалды эмне карап коюшпайт. Ошонунан 3-4 жыл мурун укту да ошонучу. Ошол 11-класстын балдары беттерине чачырата монтип карматып коюп сийип атса дагы угушту, ошонучу угушту. Эмне үчүн ошондо жаап коюшпайт? Ошондон бери жыйынтып. Анан бул ушул мен суранат элем, бул мугалимдер арызын жазып берип кетип калбай деле иштебей деле койсунчу ошол мектептечи. Туруктуу болуп иштебей, балдарга моз сабак бербей эле койсунчу. Анан көрө айылчы болуп эле мендей эле айылчы аял болуп жүрө берсинчи ошол мугалим. Мугалимдер могу иш бүтө элек деле эмнеге арыз жазып чыгып кетишти. Ооба, арыздарын өздөрү жазып чыгып кетишти. Жооп бериш керек да алар дагычы. Тийиштүү жазасын алып жооп берип туруп анан кетиш керек да жумуштан. Анан булардын кызматын алып койду, бүттү, кайра эле ошол мектепте, кайра эле ошол көрүнүш, кайра эле ошол мугалимдерди эчтекеси көргөн. Менин балам тууралуу толук маалымат эч ким берген жок, ошол жерде эч ким айткан да жок. Мага ал жерден эмне көңүлдү айтып атышат, силерге көңүл айтабыз дейт. Анан эми жана тергөөчүсү бир шахтер деген эмес, милициянын бирдемеси келди. Ошол келип анан бул иштер боюнча анализ болуп атат. Анан мурда оорусу бар экени, анан эмне болуп өлгөнү, анан биз экспертиза келгенде ал эметет, анан биз маалыматтар ошондо айтабыз, анан ал туралы жок айта албайбыз дейт. Ал тууралуу айтпагандан кийин жыйналышка эмне чакырат бизди?
Менин балам тууралуу маалымат берип, менин баламдын ошол жерде мерт болгон көрсө, менин балам үчүн элди чогултуп атса эч маалымат бербейт. Жок, бул жерде групповой деп баары такталып турса делечи, бир эле бала камакта. Бул бир баланын эле колунан келген иш эмес, булар бир эле бала. Ал баланы дагы булар сүйлөшүү жол. Ал балада инвалидтин баласына түртө салып атышат да, инвалидтин баласын Моюн алдырып атышат. Балдырып атышат. Групповой нерсени бир эле баланын моюнун алдырып. Ошо кайдыгерлик менен басып кетпейли, ошол жерде медайым жоопкерчиликтүү болсо, скорый менен нөлөкүнө ошол чакырыш керек болчу. Нөлүч менен нөлөкүнө ошол жерге ошол медайым чакырыш керек болчу. Бул жерде эчтеке деле Гогой айылында деле эчтеке тартып такыр жок экен. Эчтеке жок, нөл экен. Ошол подвалды деле анан бала өлгөндөн кийин кече күнү барсак, мектепке барсак, ошо директор айтат да, мен эми ошого дейт терезе салдырып, мен эшик салдырып бүтөгөн там дейт. Иш өткөндөн кийин баягы жок уядан өткөнсөң кылычың бокко чап деген маселе болуп атат да. Ушул жерде кошуна отурабыз. Ушул баланын каза болуп калган баланын ушу бейбаш болуп же бир нарушение кылган мен бир жерден же бир эмеден көргөн жокмун. Келгенде ушул жака үйгө келгенде жаркылдап ушунчалык бир маңдайы жаркылдаган аппак татынакай сулуу бала эле да. Анан ден соолугун деле антип ооруп калды, анан жыгылып калды деген мен мисалы үчүн ошол баланын энесинен уккан деле эмесмин, көргөн да эмесмин. Анан бул каяктан чыкканын билбейм. Жакшы бала болчу, тарбиясы деле жакшы болчу. Татынакай окуусуна барып келчи, көрүп эле атчыбыз бала кандай экен. Бирөөнүн алмончуктой баласы менен минтип энесинен ажырап көрө алдында жатат. Эми акыйкаттык деген бардыр эми. Кантип бир Кыргызстанда бир жакшыраак бир. Ага чейинде тигилер групповой подвалдын ичине киришет. Анан эме удар менен көкүрөк тушка урат. Тигилердин көрсөтмө бергенине караганда көкүрөк тушка жүрөк астына сокку урганда өзүрө түшөт дагы маңдайынан эңкейип калат. Анан кайра жакадан кармап калат. Кайра өйдө көтөрүп туруп дабыр чапкандан анан артындагы так калган тушундагы барып туруп цементке тийет. Ал цементке тийген жерин мен өзүм экспертизанын үстүндө болдум. Суд медэксперттин үстүндө болдум 19 күнү кечинде саат 7-8 чамасында. Анда көрдүм болгон жаракатын. Андан тышкары бул жеринен жыгылган жерлер жаракаты бар экен. Желкесин союп барып, желкесине көрдүк. Бардык немесин эксперт алып кетти. Тутуктары бар экен. Эми муну биз